Мындай да УКМК кызматкер эмес, бул жерде элдердин суранганы боюнча ошол баягы контрабандага шектелип, анан ошол УКМК кызматкерлерине мындай кол салганга аракет кылган адамдарды мыйзам чегинде азыр бирөкү жоопко тартылып атат. Ошолордун жоопко тартылуусун жеңилдетип берүү боюнча эл журт суранды. Кудай буйрса биз ал маселени карайбыз, жеңилдетип беребиз деген үмүттөмүн. Камчы Мырза, Тажикстанга Сох анклавын ачып берет деп, ошого $900 миллион. Анан бир вертолет, анан мындайда мынасы берилди деп атат. Эгер ушул нерсени алынса, булар каяка жумшалат? Ошол эле учурда Соктогу чек ара маселеси кандай чечилет? Сох маселеси боюнча дагы бир жагы айтып кетейин. Сохто эч кандай бир Сохко коридор берүү, жол, Сохко ошол кетип аткан жолду башка мамлекетке өткүзүп берүү боюнча эч кандай сөз болгон эмес, андай болушу мүмкүн да эмес. Так, ошол Сохко өтүп аткан баягы өткөрүү пункттарын гана жөнөкөйлөштүрүп, элдерди кыйнабай өткүзүп, элдерге бир шарт түзүп берүү маселеси каралган жана ошол чечилет. Камчы Мырза, Тажикстандагы иш сапарыңыздарда ошол чек арада жылыш болуп деп үмүт кылып атасыздар анткени буга чейин көп жылдар бою көп жол жолугушуулар болгон. Сөзсүз жылыштар болот. Себеби дегенде бүгүнкү күндө чек араны чечүү маселеси бир эле биздин мамлекетке эмес, коңшу мамлекеттерге да керек болуп турат. Ошондуктан мен ойлоймун, коңшу мамлекеттер дагы чек араны чечүүгө кызыктар деп эсептейм. Кандай талаптарды коет ал жака? Элдердин мисалга жанагы патриоттук сезимдери менен чек араны кайтарууга аракет жасаган учурда тажик тарап кармап кирип, алардын дуктарын өчүрүп, тажикти көргөндө коркуп турган эмени чыгарып аткан тартуулар болуп келген да. Ушул боюнча кандай иш алып барышат? Бир жагынан бул эки мамлекеттин мыйзамдарына ылайык болот. Кимдир бирөө чек араны мыйзамсыз кесип өтсө, чек арадан мыйзамсыз өтүп кеткен болсо, ал ошол мамлекеттин мыйзамына жараша жоопко тартылат. Мына биздин жакында эле билесиздер, бир 6-9 жараныбыз Тажикстанга өтүп кетип, билбей өтүп кеткендери бар, атайып өтүп кеткендери бар. Чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн ошол мамлекеттин мыйзамдарына жоопко тартылды. Бирок ошол эле мезгилде бизде мына 15 жаран бир кармалды. 13 Тажикстан жараны бир калмалды. Азыр Ошто 9 Тажикстан жараны дагы олтурат. То есть ошондуктан мен элдерге дагы бир жолу кайрылып кетемин. Чек араны мыйзамсыз кесип өтпөгүлө. Чек араны мыйзамсыз кесип өткөнгө чара колдонулат. Чек араны толугу менен чечүүгө канча убакыт талап кылынып атат азыр? Эми аны Кудайын айтканда болжолдуу түрдө болсо да айта албайм. Тажикстанда болгон жолугушуудан негизги маселелер. Чек ара маселеси болот. Негизи Тажикстанда болгон маселеге чек ара маселелери болот. Чек ара маселелерин көп жолу биз жолукканыбыз менен Тажикстан мамлекети менен мындай алдыга жылыштар бир азыраак болуп атат. Мен ойлойм, бул жолкусунда кайсыдыр бир деңгээлде бир жыйынтыктар болот. Себеби дегенде ошо коңшу мамлекеттин өзү ушул эмени чечкенге кызыктар. Маселени чечкенге кызыктар болуп атат да. Кудай буйрса чечилет деген. Чек ара аймактарынын сөз тармактар боюнча мисалга жумушсуздук көп да. Элди сактап калуу үчүн инфраструктураны көтөрүү боюнча кандай кадамдар? Эми бул чын айтканда менин түздөн-түз компетенцияма кирбейт. Бул мен ойлойм өкмөттүн программаларында бар деген ойлойм. Рахмат, саламатчылык.